Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз адаят сабагы. Анда эмесе баарыңар тең бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Бүгүнкү сабактын темасы Калык Акиев. Сабактын максаты окуучулар Калык Акиев уулунун өмүрү чыгармачылыгы боюнча кыскача маалыматтарды ала алышат. Логикалык ойлоо жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт. Ырларды көркөм окууга машык алышат. Чыгармадагы тарбиялык идеяларды достору менен бөлүшө алышат. Бири-биринин оюн сыйлоону, мамиле түзүүнү үйрөнүшөт. Калык Акиев. Калык Акиев 1883-жылы 1953-жылдын 3-ноябры Кыргыздын атактуу акыны жарык дүйнөгө келген. 1883-жылы Жумгалдын Карой деген жеринде кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Калыктын улуу Токтогулга жолугушу, андан үлгү алышы анын шыгынын артылышына чоң таасир эткен. Айыл кеңешинин төрагасы, филармонияда артист болуп да иштеген. Акындын чыгармалары Совет бийлиги орногондон кийин жарык көргөн. Биринчи ырлар жыйнагы Калыктын ырлары деген наам менен 1936-жылы китеп болуп басылып чыккан. Анын айтуусу боюнча Жанышбайыш, Курманбек өңдүү элдик дастандар 1938-жылы жарыяланган. Өмүр жолун баяндаган Баскан жол деген көлөмдүү китепти эскерме катары жазып калтырган. Мына балдар, кыргыз маданиятын өстүрүүдө сиңирген эмгеги үчүн Калык Акиев ардак белгиси, ордендери, медалдары жана президиумунун ардак грамотасы менен сыйланган. Жана СССРнин эл артисти деген наамды алган 1939-жылы. Калык Акиев устаты Токтогул менен. Калык Акиевдин педагогикалык ишмердүүлүгү. Орустун улуу педагогу Ушинский эл канчалык көп убакытка жашаса, элдик тарбиялоо да ошончо убакыт кошо жашап келген деп туура белгилеген. Элдик педагогиканын изи тарыхтын байыркы тереңине сиңип кеткен. Демек, биринчи педагогиканын элементтери элдин турмушунан, жашоосунан алынган. Өзгөчө кыргыздын төкмө ырчылары өз мезгилиндеги элдин ой санаасын, идеясын, жашоо турмушун жана элдик тарбияны өздөрүнүн чыгармаларында жана элдик ооз-эки чыгармачылыктын башка үлгүлөрүндө чагылдырышкан. Алардын аткарган түрдүү багыттагы чыгармалары өзгөчө тарбиялоонун жана элдик тажрыйбанын эң мыкты үлгүлөрү десек жаңылышпайбыз. Кыргыз элинин чыгармачылыгын изилдеген, алардын өмүр жолуна баа берген Радлов кара кыргыздын ырчылары башка уруулардын ырчыларынан артыкчылык кылат деп бекеринен белгилеген эмес. Эл өзүнүн ооз-эки элдик чыгармачылыктын чеберлери Калыгул, Арстанбек, Молдонияз, Молдокылыч, Токтогул, Эсен-Аман, Найманбай, Эшмамбет, Калык сыяктуу ырчыларын баалап келишкен. Мына ошол кыргыздын көрүнүктүү залкарларынын бири Калык Акиев дагы эки доорду көргөн. Ырчылык татаал жолдордон өткөн жана калтырган мурасы түрдүү тематикадагы эпикалык чыгармалары, поэма жана ар кыл мазмундагы ырлар, айтыштардан турган. Исмаил Борончиев Калыкка арнаган ырында: Калык деген ким эле? Казып жатса түгөнгүс, кадамжай болчу тим эле деген замандаш акындары Калыкты эски замандын кенже баласы, жаңы замандын алпы деп аны пир тутушкан.
Билим берүү жана тарбиялоо педагогикалык ойлору анын чыгармаларында баяндалып, азыркы элдик педагогиканын ойлору менен дал келет. Алардан жалпы тарбиялоодогу окшоштуктарды көрүүгө болот. Калыгакиев билим алуу аркылуу гана турмушту өзгөртүүгө боло турганын түшүнгөн. Акын өзүнүн ырларында эмгектин зор ролун түшүнгөн санат, насият, терме ырларында жаштарды ак ниеттүүлүккө, тууралыкка жана эмгекке чакырган. Баласы Акыев Салмарбектин эскерүүсүндө 1919 Калык Алматыда өтө турган Жети Суу областынын съездине делегат болуп барат. Аны менен кошо Ысак Шайбеков, Токтоболот Абдымомуновдун атасы делегат болуп, алар да барат. Мына ошентип элдин көзүн ачууга боло турганына акындын көзү жетип, айылдаштарына кайрылат. Окууга бер балаңды, бөлөктөн кабак караңгы деген. Өз жерине жумгалга келгенден кийин өзүнүн бардык малын сатып, мугалим жалдаган, мектеп уюштурган. Калык тарабынан уюштурулган бул мектеп Нарын өрөөнүндөгү мектептердин алгачкыларынан. Мектептин бул имараты 1985 жылга чейин турган. Калыгакиевдин келини педагогика илимдеринин доктору профессор Рахимованын айтуусунда калык чыгармалары менен гана тарбияга, билим алууга чакырбастан 12 жетим баланы багып чоңойткон жана тарбиялап аларга билим алуусуна жардам берген. Улуу устаттан улуу шакирт калат дегендей, Токтогулдан Эшмамбет, Калык чоң устат катары Осмонкул, Ысмайыл, Сарыкунан, Каракунан, Токтоосун, Эстебес, Токтонаалы жана башкаларды тарбиялаган жана өстүргөн. Өзүнүн калыктын мектебин түзгөн. Ал өзүнүн ырчылык өнөрүн, аны үйрөнүп үлгү алууга аракет кылган жаш таланттардан аянган эмес. Берилген же болбосо таланттуу деген балдарга жардамын берген. Кыргыз Республикасынын баатыры Сабира Күмүшалиеванын айтуусунда СССРдин эл артиси Муратбек Рыскуловду да театрга киргизген адам болгон. Убагында ал Осмонкул, Сарыкунан, Каракунан, Токтонаалы сыяктуу ак таңдайларды ыр жагынан ырчылык өнөрдү кесип кылып алууда чоң жардам берген жана таасирин тийгизген. Бекеринен Токтоосун Тыныбеков мындай деп ырдаган. Какем эле алпырчы, Каракунан, Сарыкунан, ырчылыкты какемен Осмонкул да үйрөнгөн. Баласындай эркелеп, төрүндө жалаң, мен жүргөм деп эскерет. 1920 жылдары Калык Осмонкулга кезигет. Бул мезгилде Осмонкул агасы Сүйүнбай ажы тарабынан эл арасында ырдоого тыюу салынып, чыгармачылыгы ачылбай, айылда жүргөн мезгили болот. Калык Сүйүнбай ажыга кезигип, Осмонкулдун келечеги кең болоорун айтып түшүндүрүп, аны өзү менен кошо ала кетет. Калыкты дайыма Осмонкул окуучум элем, устатым мугалим деп сыйлаган. Ошондуктан айтыштарда Осмонкул Калыкка төмөндөгүдөй мүнөздөмө берген. Калык буура мен тайлак, качып турам жалтайлап, каарына калганда какем жутуп коет бир чайнап. Калык Сарыкунанды да кылдаттык менен таптаган. Акын Сарыкунан Сагынбек Дыйканбаевдин эскерүүсүндө Калык аны менен 1910 жылы жолугушуп, аны да өзү менен кошо ала келген. Сарыкунанды алып келген мезгилде Калыктын колунда бир окуучусу Кочкорлук Кемел деген жигит болгон. Турдубай Абдракунов
Абдракуновдун эскерүүсүндө Сарыкунан калык менен төмөндөгүдөй таанышкан. Алмадай бала Сагынбек, астында турам калыктын. Акындыгын маалимдеп, алты болуш көп солто, атандырды баргын деп, атактуу калык чоңурчу, акындан таалим алгын деп, калык мындай деп жооп берген: арка салып жүрүүдөн калыгың кантип зериксин, акылың болсо келерсиң, акындык жайын билесиң. Акыл айтып эс берсем, 6 ай чыдап жүрөрсүң. Аракет кылсаң жетерсиң, акын болуп кетерсиң. Кеңешимди укпасаң, келгениң менен бекерсиң. Кара кунан, сары кунан, жаныма жакын келгиле. Жарчылык кандай айтылат, жайымды байкап көргүлө деп, ырчылык өнөрдүн сырларын үйрөтө баштаган. Бул эки балага да атты өзү Кара кунан, Сары кунан деп койгон. Сары кунан алым сабак үйрөткөнүн төмөндөгүдөй эскертет. Мисалы, калык балам атагың чыкты Сары кунан десе, жумгалда көп тууган деп айтам деп, балам арзып келдиң жумгалга деп, мен аягы мерке ак суудан деп баягы ырларын улантып айтып турган. Кыргыз жазуучусу Шүкүрбек Бейшеналиев өзүнүн эскерүүсүндө Токтогулдай уста, калыктай шакирт жөнүндө жана калыктын Сары кунанды ырчылыктын алипесинен жөнөкөй жөө жомокторду, элдик сүйүү ырларын кулакка куюп, алым сабак айтышы менен жамактатып ырдоого көнүктүргөнүн баса белгилеген. Ал эми Белек Осмонкуловдун эскерүүсүндө калык түштүк жака гастролдоп барат. Ал жерде Жаңы Жол районунун Тегене деген айылында клуб башчысы болуп иштеген Токтосун Тыныбековду таап келгенде, Осмонкул: мен Олжо менен кайттым, мени куттуктап койсоң болот, Олжом ырчы балалуу болуп келдим деп айтат. Калык менен Токтосун кезигишкенде, калык Токтосунга мындай деген экен: эңсеген калык мен келдим, ээрчисең ээрчи жаштайым, элестеп кетти менин да эзелки бала жаш чагым, ээрчитип алып жүрөйүн эрмек кылып жаныма, жүгүрүп даңкың чыга албайт, жүрө берсең айылда, чаалыгып чарчап баратсаң, чабайын камчы саныңа, этиң калса ачышып, балам мага таарынба, деп ырчылык татаал кесипти үйрөтө баштаган. Ал өзүнүн шакирттерин кылдаттык менен таптаган. Аларды чоң чабыштарга алып чыгуудан мурда аларды өзү мурда угуп, андан кийин 2-3 кишиге, кемпир чалдарга ырдатып көрүп, андан кийин гана чоң аш тойлорго, аудиторияларга алып чыккан. Калык төкмө акын болсо дагы, калемди жашы 45-терге келип калгандан кийин кармап, чыгармаларынын жана элдик оозеки чыгармалардын өзү билген бардык үлгүлөрүнүн элге керектүүлүгүн сезип, тарбиялык, педагогикалык маанисин эске алып, кагаз бетине түшүрө баштаган. Өзгөчө Токтогул Сатылганов Жеңи жок, Эшмамбет сыяктуу өткөн кылымдын залкар ырчыларынын жазылбай калган мурастарын кагаз бетине түшүрүүдө тоодой эмгек кылган. Ал Тургай эстебес Турсуналиевдин айтуусунда акындар гастролго чыгып, көпчүлүк ырлардын текстин жазган. Ал ырларга Жумамидин Шералиев дагы обон чыгарган. Ошол мезгилдеги кат тааныбаган аксакалдарга кат таанытышкан. Калык Акиев. Эми балдар, калык бул жакырчылыктын айынан эрте эмгектене баштайт. 7 жашынан козу дагы багат. 9 жашка келгенде чыйрак бала, калык манапка чабандес болот. Бара-бара көп нерсени баамдап, кыргыз элинин Бекназар, Эсенаман, Жеңи жок, Ниязаалуу өңдүү атактуу ырчы комузчуларын көрүп, алардан үлгү алат.
Ырчылык өнөр барган сайын калыкты өзүнө тартат. Кийинчерээк өзү да жамактатып ырдоого өтөт. Малайлыкка алган акысына комуз сатып алат. Комуз черткенди үйрөнөт. Акын Октябрь революциясына чейинки чыгармаларында көкөй кескен жокчулукты, элдин оор абалын ырга салган. Ал өзүнө окшоп, жалдырашып, байларга жалчы болгон. Бүтүн жанды кемитип, жарты болгон кембагалдардын катаал турмушун, көргөн кордуктарын ырдаган. Жаңы замандын алгачкы күндөрүнөн тартып эле жаш акын белине комузун байланып, конуп түнөп, айылды кыдырып, жаңы заманды ырдаган улуу жарчысына айланат. Улуу ата мекендик согуш жылдарында калык башка төкмө акындарыбыз менен бир катарда жалындуу патриоттук ырлары менен ооруктагы элди каармандык менен эмгектенүүгө, жоокерлерди эрдикке шыктандырган. Акындын чыгармачылыгынын дагы бир өзгөчөлүгү ооз-эки мурастарды сактап, элибизге тартуулагандыгы. Жанышбайыш, Курманбек, Керейкан сыяктуу дастандарды айткан. Ал таланттуу акын, ырчы гана эмес, ошондой эле чебер комузчу дагы болгон. Ырларын, күүлөрүн жыйнап кагаз бетине түшүрүүдө да анын эмгеги зор болгон. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта Калык Акиев туурасында кыскача эмне кыла алдык, маалыматты ала алдык. Анда эмесе Калык Акиев бул Жумгалдын Карой деген жеринде кедей дыйкандын үй бүлөсүндө эмне кылган экен, туулган экен. Акындын эң биринчи чыккан ырлар жыйнагы бул 1936 жылы Калыктын ырлары деген ат менен жарыкка китепке басылып чыккан экен. Анын айтуусу боюнча Жанышбайыш, Курманбек өңдүү элдик дастандары 1938 жылы жарыяланган экен. Ал өмүр жолун баяндаган Баскан жол деген көлөмдүү китепти эскерме катары жазып калтырган экен. Калык Акиев. Анда эмесе балдар, Калык Акиев туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма Калык Акы уулунун ырлары менен таанышып, эмне кылабыз, көркөм жаттап алабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар, саламатта калгыла.